Каракулжада жер көчкү жүрдү. Ош облусунун Каракулжа районундагы Ылай-Тала айыл аймагынын Шаркарат майылында бүгүн 14-январда жер көчкү түшкөн. Жерине ОКМдин Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары, Каракулжа райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы, өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана Божоболдоо департаментинин 3 кызматкери, 1 офицер, ошондой эле айыл аймактан 1 кызматкер тартылган. Көлөмү, кооптуулугу жана башка маалыматтарды тактоо иштери жүрүүдө деп билдиришкен ОКМден. Жаака чапкан Свердлов райондук соту аялга мурдагы күйөөсүн урган үчүн айып пул салды. Социалдык тармактарда юрист Нурбек Токтакунов билдиргендей, Бишкектин Свердлов райондук соту аялды мурдагы күйөөсүнө шапалак урган үчүн күнөөлүү деп таап 10 000 сом айып пул салды. Юристтин айтымында, аталган аял узак убакыт бою аталган эркектен физикалык жана психологиялык зомбулук көрүп келген, ага карата 16 коргоо ордери берилген. Ошондой эле Ленин райондук сотунун истязание беренеси боюнча чыгарылган өкүмү бар экени белгиленет. Бул окуя коомчулукта талкуу жаратып, айрымдар сот чечимин адилетсиз деп баалашса, кээ бирлер эркектин укугу сакталышы керек деп эсептешет. Төрөт үйүндөгү шок окуя. Энелер зомбулукка даттанышууда. Жаңы жылдык майрамдар учурунда Новокузнецк шаарындагы төрөт үйүндө 9 жаңы төрөлгөн ымыркай каза болду. Төрөгөн аялдар медициналык кызматкерлер тарабынан басым, орой сөздөр менен төрөт маалында колдонууга тыюу салынган ыкмалар колдонулганын айтып даттанышууда. Маалыматка караганда, ымыркайлардын көбү респиратордук инфекциялардан улам каза болгон. Ал эми алардын бирине санитарка колун үзүп алган деп айтылууда. Булак Туран Ньюс. Таиландда поездин үстүнө кран кулап 22 адам каза тапты. Бүгүн 14-январда Таиландда курулуш краны жүргүнчү ташыган поездин үстүнө кулап түшүп, кеминде 22 адам көз жумду. Ал эми 55 адам жаракат алганын чет элдик басылмалар жазышууда. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча, кырсык Нахро Нарачасима провинциясынын Сихио аймагында болгон, анда Тай-Кытай жогорку ылдамдыктагы темир жолунун көпүрөсүнүн курууда колдонулуп жаткан кран поезд өтүп бара жаткан учурда кулап түшкөн. Поездде болжол менен 190 жүргүнчү болгон. Куткаруучулар жабыркагандарды вагондордон чыгарышууда. Өзгөчө жакшылык жасап, өзүн сактап калган киши. Казакстандык басылмалар көп кабаттуу үйдө тартылган видеону жарыялашты. Кадрлардан подъезден чыгып бара жаткан эркек киши үйгө кирип келе жаткан келинди көрүп, эшикти ачып берип жатканын көрүүгө болот. Ал эшикти ачып, өз жолу менен басып кеткенден көп өтпөй эле подъездин үстүнөн терезе кулап түшкөн. Бактыга жараша эркек киши жабыркаган жок. Социалдык тармактын колдонуучулары бул окуяга кайдыгер карабай, келинге жакшылык кылам деп өз жанын сактап калды, болбосо терезе түз эле башына түшмөк деген пикирлерди жазышууда. Ош облустук балдар ооруканасындагы кезек күтүү иретке келтирилди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, ооруканадагы кезек күтүү жөнүндө социалдык тармактарда тараган видеого байланыштуу Каныбек Тусманбетовдун тапшырмасы менен тийиштүү иш-аракеттер жүргүзүлгөн. Видеодо көрсөтүлгөн кеңеш берүү дарт аныктоо бөлүмүндө адамдардын жыйылуусун жараткан күтүү жайындагы лабораториялык бөлмөлөр көчүрүлдү. Кезектер иретке келтирилди жана кошумча каттоочу жай ачылды. Андан сырткары күтүү жайын чоңойтуу иштери башталды. Азыркы күндө бейтаптардын иш тартиби боюнча кабыл алуу жүргүзүлүп, дарыгерлер жана медайымдар эл менен иш алып барышууда. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам.
Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.